Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 13 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы селекционныйда жүрөм туугандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер селекционный көчөсүнүн жээги Байтурхан дүкөнүнүн жанында турам туугандар. Ушул жерге ориентир алсаңыздар болот. Ушунун жанындагы көчө менен эле түз эле түштүктү карай басып, катардагы экинчи көчөдөн сол тарапка кирсеңиздер, Эркиндик көчөсүнө. Эркиндик көчөсү 4В дарегинде сатылуучу үй жайгашкан. Жана ошондой эле мынакей селекционный көчөсү жана Куйкова көчөсүнүн кесилишиндеги светофор деле жакын. Ал жактан Куйкова көчөсү менен деле түз чыксаңыздар болот туугандар. Мына ушундайдан бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршрутка автобустары жүрөт туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областына сатылуучу үйлөр, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул кошунанын бул заборунан башталат, эң эле атыш чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Анан туугандар, могул көчө менен деле түшсөңүздөр болот, селекционный көчөсүнө. Анан бул жактагы бираздан кийин эле барсаңыздар, бул жактагы көчө менен сиздер Куйковага түшсөңүздөр болот. Куйкованын ал жагы Арча бешик, бул ошондо Арча бешиктин түштүк тарабында жайгашкан туугандар. Так, андан ары мынакей көчөлөр орто кеңдикте, электр энергиясы прожекторлор орнотулуптур, суу бар жана центральный канализация деле бар экен туугандар. Үй мынакей ушул жага чейин бүтүрүлгөн үй. Анан бүтүрүп калган бардык коммуникацияны киргизип алсаңыздар болот туугандар. Көчө тараптан мондай заборго фундамент, дарбазанын жайы мынакей бул чыгыш тарабынан калтырылган окшойт, менин оюмча мынакей. Анан бул жагында да бир машина киргенге жер бар экен. Келсеңиздер да үй ээсинен сурап алсаңыздар болот. Менин оюмча навеске план болгон окшойт бул жакта туугандар. Ал жагында фундамент, бул жагында фундамент жана бул жакта узун туурасы 26 болгон мондай чоң үй. Ылдый жагы ушул эле размердеги подвал туугандар. Арматуралар мондай жоон арматуралардан тышталган, сейсмопоястарга, колонналарга, фундаментке жана төрүндө узун туурасы 13кө 7 болгон үй туугандар. Баарынын стенасы толук түрдө кирпич жана бул помещенияга туугандар 26 болгон үйгө үй ээлери негизи боюнча швейный цех же болбосо ушу бир ишкерди кылайын деген план болгон экен. Экинчи этажында эле кошсоңуздар болгудай колонналар куюлган, арматуралар тыштаган жана бул жактагы үйүбүздү деле 2 этаж же мансард түйүндөгү үй кылсаңыздар болот. Азыр бир чекеден калган маалыматтарды берейин. Мектепке балдар бул жакта мынакей селекциянын жана бул жакта Арча бешиктин жаңы мектеби да жакын. Жөө барып келген аралыкта. Номер 78 мектеп болуш керек. Садиктер, частный садиктер бар. Бул мынакей подвалы. Генен материалдар туугандар. Аябай өзүбүз үчүн жакшы материалдардан салганбыз дейт үйдү мынакей. Бул жактары плита, этаждын ортолору 26 болгон объект болсо. Ар бир 1,5-2 метр аралыкка мондай форточкалардын жайы. Негизинен швейный цехке деле жакшы экен. Андан ары кошуналар менен болгон чек араларды көрүп турасыздар. Бул жерге чейин забор. Биринчи этаж деле ушул эле размердеги. Опа, бутун бираз тийип кетти. Көңүл урбайсыздар, мынакей. Бул биринчи этаж туугандар. Өзүңүздөр каалагандай формада бөлүп алсаңыздар болот. Эгер швейный цех иштетсеңиздер, ошол бөлүнбөгөн эле учуру сиздер үчүн жакшы болуш керек. Швейный цех иштеткендер өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Чыгыш тараптан катарына терезелер. Жана бул чоң үйгө деле бул жерден чыгып киргенге эшик калтырылыптыр туугандар. Азыр эми мындайдан өтүп чоң үйдү көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшигинен. Опа. Так. Бул мынакей негизги кирүүчү эшик ушул жактан окшойт. Прихожка болуп туугандар. Андан ары түз эле кирсек холл карашып аталган бөлмө.
ушул жерден бул жактагы үйгө да кирип чыксаңыздар болот. Оң тарапка түссөңүздөр, бул жакта бир бөлмө. Мынакей. Жана бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. 13кө, бул жагы 7 туугандар. Узун турасы. Мынакей. Арматуралар деле келгениңиздер деле өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Жоон жакшынакай арматуралар ташталган. Так, эмне маалыматы калды дагы туугандар? Фундамент деле орто бийиктикте. Араң секирип чыгып атам мен. Мынакей. Жердин аянты 6 соток туугандар. Жердин аянты 6 соток. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Эл артында көргөзөйүн. Мынакей бул эң эле түштүк чегарасы жана бул жака деле мондай заборго фундамент куюлган. Бул үйдүн арты тарабынан көрүнүшү. 2 метрдей жер бар экен арт тарабында деле туугандар. Капталдар моундай топурак ташталганына байланыштуу фундамент бул жакта кичине бийик эместей көрүнөт, бирок мынакей алдынан байкап көрсөңүздөр болот фундаменттин бийиктигини. Так, эмне маалымат калды туугандар айтылбаган. Канализация, суу свет бар. Басы $75,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээлердин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Жана ошондой эле кимден ким үй издеп аткан болсо, аларга да чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.